Жакында бир баланын окуясын мага бирөө айтып берди. 6 жашар бала экен. Ысык көлдө жүрөт экен. Ал өткөн жылы жыгачтан кичинекей 2 комната бөлмө салган менин бир таанышым. Ошол жака барып үй бүлөсү менен эс алып атса 6 жашар баласы күндөн күнгө бактылуу дейт. Күнүгө эшиктен жыргап кирет экен. Ата, здесь классно, спасибо, что привезли сюда. Тигиндей мындай деп элечи. Анан бир күн эле ушунчалык көңүлү чөйүп калыптыр. Тамак деле жегиси келбейт экен. Бирдеге сүйлөсө үңүрөйүп арбасат экен, берип басат экен, кабагы бул жагынан тырышыптыр, бул жагынан да тырышыптыр. Не болду деп айылынан сураса, баягы көңүлү көтөрүлүп жүргөн күнү бир кызды сүйүп калган экен. 6 жашар бала, мен сүрөтүн көрсөсөм азыр таң каласыңар. Ант романында 1-класс баланын сүйүүсүн жазсам көпчүлүк ишенген эмес, койгулачы, ушундай убактарда сүйүп болчу эле. Өзүңөр эсиңерден чыгып калды. Өзгөчө азыркы мезгилдеги балдар. Кадимкидей бир кызга шоколад алып барып берип, колунан келген алып барып берип, чупа-чупс алып барып берип, ал кыз дагы жакшынакай кабыл алып, "Ты мой парень" деп койгон экен, ошого асман кылып жүргөн экен. Азыркы балдардын алган тарбиясын кара, "Ты мой парень" деп биздин убакта бирөө айта турган болсо, чалкабыздан кетип, эсибизге келбей калышы мүмкүн болчу, чын айтам. Бирөө жарым мен андай кезде эмес, 15 жашта менин жигитим болосуңбу десе, мындай индирип калсам керек эле, акылыман кичине мындай 2 секунд кайныпчы. Ошондой тарбияны көргөнбүз. Азыркылар "Ты мой парень" десе, ошого ары басып, бери басып, канат бүтүп калган мезгилде тиги келип айтып коюптур, "У меня с другой" деп. Эмелесет көргүлө, ошого тиги бала кадимкидей стресс болуп, шагысынып, жашагысы келбей, кабак кашын бүркөп, апасы кошо ыйлап жүрөт дейт. Анткени апа деген апа да. Апанын жүрөгү баланыкы менен кошо согот. Бир гана апа бар. Балама көз керек болсо берем деген, жүрөк керек болсо берем деген бир гана апа. Ата да андай эмес. Биз азыр күлүп атабыз, бирок ал бала үчүн бул чоң трагедия. Мен неге муну айтып атам? Мындан өрнөк алгыла. Быйыл окууга келгендер бар, кол көтөргүлөчү. Айланайындар, кыз жигит болуп сүйлөшпөйлү койгулачы, суранчы. Көпчүлүгү Бишкекке келсе эле пландап келет, жыргайм, бирөө менен сүйлөшөм, ойнойм, романтика. Ал кинодо романтика. Бир жума романтика, калганы бүт эле проблема болот. Окууңдан да каласың, сабак окуп, окутуруп да ойлогонуң ошо болот, сүйлөгөнүң ошо болот, пикириң ошо, көзүңдү жумсаң деле ошонун сүрөтү. Анан кантип китеп окуйсуң? Китепти карап отура бересиң, тамгалар кете берет, бүткөндөн карасаң баягы кыздын элеси турат, тамгада эчтеке жок. Ошо үчүн айтат, илим, билим алам деген адам үйлөнүүнү жылдыра болсо болот деп, жылдырып койсо болот ар жака. Бир гана илим, билим үчүн болбосо, үйлөнүү мүмкүн болсо эрте болсо дагы да жакшыраак. Эми мүмкүн болсо эрте десем, окууну бүтүп келип үйлөнүп албаңыздар. Ишин окууну бүтүп, бутка туруп, колдон иш келип калганда, анан дагы байым, анан бизнес тургузам деп отуруп эле үйлөнүп алган жакшы болот. Бирок бир учурда жылдыра турса болот, анткени илим, билимге башка нерсе тоскоол болбош керек. Бул жака келип, кыз жигит болуп жүрсөң, отурушта жүрсөң, туңку клубда жүрсөң, сезим, махабат сөздөрүн сүйлөп атса, жан дүйнөң оргуп атса, бороктоп атса, кантип окуйсуң? Эсиңерде барбы Султан Мурат? Окудуңар беле? Эрте жаздагы турналар. Иңкамал апай жакта Цейлон аралын сүйлөп атат, бул жакта ойлогону Мырзагүл. Цейлон аралын кичине түшүнүп алган, ошол жерде Мырзагүл менен жүрөт да оюндаш. Эсиңерде барбы? Ошол сезим баягы 6 жашар балада да болуп атат. Силер алга караганда дагы жетилип калган учуруңар, бирөөнү сүйүп кереги жок айланайын. Эртең бирсү күнү шайтан келип ушундай бир ойнойт, бирөө менен сүйлөшүп кетиптир, анан сенден да бирөөнү жакшы көрөт экен деген пикирлерди айтып койсо болду. Духуң да өчөт, окууң да келбей калат, жашагың да келбей калат. Анан кээ бир келеси болор, мен жашабайм. Анткени мен ушундай акыбалга туш болдум. Менин өлүмүмө түкүнчө күнөөлүү деп туруп өзүн өзү аскандага аракет кылган да бар. Ошолордун баардыгы келеси болор. Наркы барбы? Байкуш мен үчүн өлүп калыптыр дебейт. Нарга карата келеси онун мээси жок го деп айтат. Анан жакшынакай бирөөгө тийип алып жашай берет. Өлгөн өз чоруң, жаназада буйрубайт, акыреттеги азабыңды айтпайлы кой. Ошон үчүн берекем, окуганы келдиңби? Оку. Карасаң, мына жарык. Не жарык болуп атат? Лампа. Эгер лампа күйүп калса эмне кыласың? Бурап туруп, ыргытасың каяка? Мусорго. Телефон колубузда турат. Тартпай калса, сүйлөшө албай калсаң, толкун кабыл албай калсаң эмне кыласың? Ыргытып коесуң, бүттү. Эмнеге ал максатын жоготту? Сен да максат менен келдиң, ал максатыңы жоготсоң, турмуш өзү эле сени таштандыга таштап койт. Ошон үчүн берекем, максатыңды тап. Максатыңды тап, максатыңды тап. Эгер да максатыңды тапсаң, сойлоп жүргөн жылан да максатына жетет, асманда учкан кыран да максатына жетет. Максаты бар адамдар гана максатына жетет. Болбосо баш аягы жок талаада, максаты жок чуркап жүргөн айванга окшоп, жаныбарга окшоп бар болуп каласың. Assalamu alaikum, урматтуу достор. Мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Лайкфон дүкөнү.
Likephone дүкөнү бул телефондор дүкөнү. Азыр баарыбыз жактырууну жакшы көрөбүз. Лайк бул жактыруу, жакшы көрүү. Ошондой эле азыркы заманда биз телефонду жакшы көрөбүз. Анын ичинен iPhone телефонун аябай сүйгөндөр, жакшы көргөндөр бар. А сиздер балким акчаңыздар жок болуп кыйналып атасыздар. А сиздерге бул жак сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Биринчиден, шарияттын негизинде принциби менен 6 айга бөлүп төлөө мөөнөтү, ошондой эле 20%дан 40%га чейин бар. Жаш эч кандай чектелбейт, 65 жашка чейин, 18 жаштан 65 жашка чейин. Болгону паспорт керек, башка эч кандай документтердин кереги жок. Бул жакка келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Биздин адрес ГУМдун сыртында жайгашкан, мындайча айтканда, KFC дүкөнүнүн жанында.